96'lar деле мен силерге визит ташлайм. Элге жакпайт экен, толуктугу беле болуш керек. Балким бул толуктук эмес, сөзсүз эле бир оору деген белгиси эмес го? Ушуну сен айтпай эле кой, өлдү башкачылар деп болуп кетсең. Так, сизден жаш болчумун деле. Өзүнүн комузунда так черте албаган, обонуна түшө албаган акындар бар анан. Же балким 96'лардын бийи кылабыз. Ушул суроону сурайт го деп көптөн бери кыялданып жүргөм. Ата энебиз келип жакынакай 10 жылдан бери көрүшпөй жатып, былтыр көрүштүк. Ата энебизди бул жака алып келели десек, ал жактын саясатына туура келбейт. Морозов кичине артап калды окшойт. 100ден аш салмак көтөрүп жүрүш. Мендигимен көтөрүп жүрөм. Маек берген экен ошондон. Эмнеси жакты? Тамагы жакты деп. Амансыз бардактуу Соло ТВнын көрүүчүсү, кезектеги маегибизди биз сиздерге сунуштайбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз азыркы учурда хитырды аткарып маралдайм деп баардыгыбыздын баягы жан дүйнөбүзгө жакшы бир азык тартуулап популярдуу болуп жаткан ырдын аткаруучусу, автору, акын, ырчы Мамбет акын бүгүн бизде конокто. Ассалому алейкум. Алейкум салам. Кош келиңиз. Кош көрдүк, чоң рахмат. Сизди биз көрүп башынан мен байланышканда да байке деп бассам көрсө классташ экенбиз, Көп маектерден, көп көргөндө да мындай улам сиздин жашыңар айтылган сайын таң калгандар көп болуп атат болуш керек. Ооба эме. Мен өзүм 96-жылкымын. 1996-жыл 5-майда Кытай Республикасы Кызыл Суу автоном облусу Акчи районунда төрөлгөм. 2015-жылы келгем Кыргызстанга 19 жашымда. Анда кадимки 96-жылкыдай эле келгем. Азыр 10 жыл болуп, кичине ден соолугубузга байланыштуу толуп кеттик. Ошого 96-жылкыдай көрүнбөй калдык. Сайма. Үй интернети 300 жана 500 мегабитке чейин. Плюс ОТВ. Бүткүл үй бүлө үчүн ылдам интернет. Жаңы муундагы интерактивдүү телекөрсөтүү. 5 онлайн кинотеатр. ТВ приставка жана гигабиттүү роутер бекер. Айына 1080 сомдон баштап. Абдан пайдалуу. Өтүнүч калтырыңыз, туташыңыз жана ырахат алыңыз. Сайма толугу менен кошул. Так, сизден жаш болчумун. Эң жакшы. Буюрса, мына жакшы жаңылыктар менен келген экен. Мамбет акындагы алдыда концерт бар экен. Ооба, буюрса. Анан ошол концерт тууралуу сүйлөшөлү, чыгармачылык тууралуу сүйлөшөлү. Жогоруда айткандай эле Маралдайм деп аталган ырыңар азыркы учурда хит болуп жаткан учуру. Анан буга чейинки айтып калдыңар жогоруда. Буга чейин деле ырдап жүргөнбүз, аткарып жүргөнбүз. Анан бул ырдын мындай популярдуу, мына ушул көбүрөөк популярдуу болду да. Сездиңер беле ушундай популярдуу болоорун? Же элдин табитине салып, буларга ушундай өтөт экен деген нерсе менен жаздыңар. Негизи бул ырды башында комуз менен аткарып Instagram баракчага салгам биринчи эле чыккан кезде. Элдер жакшы кабыл алып, элге койгом, атын дагы эл коюп беришкен, Маралдайм деп коюңуз депчи. Андан бир жылдай ырдабай жүрдүк. Дагы бир интервью берген сыяктуу. Бергем ошол Аранжы Ушпайкеге алып барсак, ал киши ушундайлар болмок беле деп, мындай акындар башкача жазсаңар болот. Чет элдин музыкасын укпайсыңар, эми бул сынат экен деп жазбай койгон. Ошол менен бир жылдай, 1-2 жылдай жазылбай жүрүп, кийин жаздырганда Жеңиз Мырзакулов деген байкебиз, Аранжы Ушпайке, ошол байке аябай өзү ырды сүйүп, бул ырың кетет деп жакшылап жазып берейин деп жазып чыгардык. Эми ойлодук, жакшы эле кетет болуш керек деп. Биз ойлогондон да жакшы болду. Ооба, сиз айткандай, буга чейин деле бир кыз көрдүм деген ыр менен баштаганбыз. Бир кыз көрдүм Бишкектин базарынан деп. Ата эне деген ырларыбыз бар. Анан элдер айтып атпайбы, бир ыр менен эле чыгып концерт коебу депчи. Негизи биз акындар, төкмө акындар жыл сайын бизден кийинки жаш муундар да коюп келатат. Негизи эле ушул 9-апрелди коебуз деп канчадан бери пландап жүргөнбүз. Ага чейин ырыбыздагы популярдуу болуп кетти. Анан атын дагы башка эле ат менен коелу дейбиз. Эми элге сиңип калды деп Маралдайм деп коюп атабыз. Буюрса 9-апрелде Кыргыз улуттук филармониясына Токтогул Сатылган улуттук филармонияда бизибиздин жеке концертибиз болот. Буга чейин мен өзүм 2014-жылы айтышка кадам баштаганмын. Ошол Кытай жергесинде өзүбүздүн айылыбызда айтышып, анан 2015-жылы бул жака келип улуу өнөрдүн арты менен устаттарыбыз Жеңишбек, ал Элмирбек, Баян байкелердин артынан жүрүп, ошол
айтыш менен жүрдүк. Анан бул ырды хобби катары өзүмдүн эмем катары эле хайп деле кылбайм. Эл сыяктуучу. Просто эле өзүм жакшы көргөн ырларды өзүмдүн ырларымды ырдап коем. Аткарып эле коесуң. Аткарып ырдап коем. Анан ырдын артынан деле көп түшпөйм. Ошон үчүн элдер бир ырыбыз популярдуу болгон үчүн бир ыр менен эле концерт коебу деген нерсени айтып атышпайбы? Ооба. Жок, андай эмес. Буга чейин эл аралык айтыштын 3 жолку баш байгесинин ээсимин, Кудайга шүгүр. Буга чейин болгон эмес. Казакстанда эң биринчилерден болуп, Казакстан Республикасында ошол баш байгесин алган жалгыз акындардын бирибиз, Кудайга шүгүр. Ошол нерсе менен сыймыктанабыз. Куттуктайбыз. Бул чындап эле тарыхта болбоптур мындай Казакстанга барып. Ооба. Байга алып биринчи баш Казакстан байгени биринчи алган. 2 акын чакырып 8 акындан Асылбек байкебиз алган. 8 акын кош байге кылып, жалгы акындардан чакырып, Изат эже экөөбүз чакырып эле ошол айтыштан баш байге алган. Жалгыз ушул мага буйруган экен. Ошол нерсе менен сыймыктанабыз, кубанабыз. Эми айтыштагы ийгиликтерибизди айта берсек сан жетпейт буюрса. Мындай ич ара айтышып, бул жакта Кыргызстандагы айтыш бөлөк, бирок чет өлкөгө чыгып, эми чет өлкө болгондо мисалы Казакстанда бар да айтыш өнөрүчү. Ал жака барып айтышканда чоң жоопкерчилик сезилсе керек. Албетте. Мындай өтө толкунданып кеткен учур болбойбу? Коркуп отурупчу. Жок. Адам коркуп отуп, эмне кылып алам, эмне кылып алам десе өзүн жоготот го. Эми биз тобокел акындар ушундайбыз да. Тобокел менен чыгабыз башынан ошол нерсе көнгөнбүз, этибиздин үйрөнүп калган. Бирок коркуу сезим болбойт. Коркуу сезим болсо айтыша албай каласың да. Бирок жоопкерчилик жакшы болот да, эми Сезесиң. баары бир сен өзүңдүн атыңан чыгып аткан жоксуң. Мисалы республикада болсо жеке өзүңдүн атынан же бир облустун атынан чыгышың мүмкүн. Эл аралык айтышта болсо бүтүндөй кыргыз бир мамлекет, кыргыз элдин атынан чыгасың. Ошон үчүн жакшы даярдыкта, жакшы маанай менен, жакшы кенен билим алып, кенен окуп, ошол баарын изилдеп, даярданып, жакшынакай болуп барасың да. Жоопкерчилик баары бир башкача болот ал айтышта. Манас театры ачылгандан бери акындарга дагы мындай кадимкидей айлык алып иштеп, ушул театр ачылгандан бери силерге айтылган сын дагы көбөйдү. Арасында ой жаттама акындар, азыр аябай деңгээли түшүп кетти дегендер бар. Кандай бул сын пикирлерге? Эми бул нерселерге биздин мурдагы биздин улуу акындарыбыз эңсеп келген да. Мисалычы башка мамлекеттерде деле акындарын урматтаалар. Мисалы Казакстанда да аябай көтөрүп алган айтыштарынчы. Биздики бул өкмөттүн камкордугун алган, бул жакшы эле да. Бирок кысып койгон деле жери жок. Эми албетте баягы кой аксагы менен миң деген сыяктуу акындардын арасында жок эмес. Баягындай эми жаңы жетилип келаткан акындар бар, жаттанды деп айтып деле айта албайсың, бирок ошентсе дагы жана макалга сүйөнүп айтсак болот. Чындыгында өзүнүн комузунда так черте албаган, обондо түшө албаган акындар бар. Анан ошентип туруп да башкаларды сындаган да акындар бар. Акындык өнөр деген 4 аягы төп болуш керек да. Обон каалаган кайсыл акындын обон десе баарын черте билишиңиз керек. Дастан, ыр, актерлук кабилет болуш керек. Аткаруучулук чеберчилик болуш керек. Бүт баардыгы камтылган. Элдин психологиясын билиш керек. Ошол эле бир акын айтып атса, ошого жооп бериш керек. Кайра элдин ошол кайсыл сөз менен, эмне деген уйкаш менен жооп айтам деп ойлонуп туруш керек. Ошол эле учурда ушул сөзүм эли өтөбү, кандай кылсам жеткирсем эли өтөт деген нерсе процесстин баары ошол жерде болуп турат да. Ушул бир эле нерседен аксаса ал акындыктан кичине аксап калат. Ошондуктан 4 аягы төп болуш керек, обондарды билиш керек. Эстрада эмне чылса, акын баарын кылыш керек да. Универсал болуш керек. Азыр силердин араңарда атаандаштык барбы? Атаандаштык билбейм, эми атаандаш көргөн акындар болушу мүмкүн, бирок мен эч кимди атаандашым деп кабылдабайм. Мына эми концерт тууралуу сүйлөшөлү, анан чыгармачылык ыр тууралуу сүйлөшөлү. Ошол эле баягы Марал дайымга чейин дагы мына ошондой эле популярдуулук алып келген бул бир кыз көрдүм, Мындай ырлардагы каармандар чыныгы эле жашооңордо барбы? Бир кыз көрдүм деген ыр буга чейин деле айтылып келет. Негизи ким аткарса ошону кылып калып турбайбы? Негизи бир кыз көрдүм деген Дүйшөбек Ыбырайбул деген Кытайдагы төкмө акын устатыбыз бар. 2016-жылы акыркы жолу барып, ошол кишинин оозунан угуп, ушул ырды суранып алып келгем.
бир кыз көрдүм, Акчийдин базарынан деп башталат негизичи. Анан буларды ошол устаттан уруксатын алып, обонун чыгарган болсо, Калил Аблез деген биздин композитор байкебиз бар. Мен ошол кишиден дагы 4-5 жыл ырдап жүрөм. Аманатын деген ырда ошол кишиники. Ошол кишилердин уруксатын алып, анан бир кыз көрдүм, Акчий десем, Акчийди көптөр тааныбайт. Бир кыз көрдүм, Бишкектин базарынан деп элге таанытып чыгарганбыз. Көптөрү баягы Ким мырза ошонуку деп, Мамбет Акындыкы деп кабыл алышты. Бирок мен ошол устаттардын ыры экенин жазылып бар сөзү обону деген жерде өзүм устаттардын сөзүн бергем, аткаруучу катары ырдап жүрөбүз. Ошол ырыбыз бир топ деңгээлге алып чыкты. Андан кийин Атене деген ырым жаздым. Атене деген. YouTube'да мисалы ар бир тойдо ырдалат. Ар бир жакшылыкта, ар бир 60-70 жылдык, 50 жылдык юбилейлерде ал ырсыз той өтпөйт. Кудайга шүгүр. Бирок менин ырым экенин көп билишпейт. Ошол жолу таласка бардым, анан байке чакырып, ушундай Атене деген ырым ырдап бер деп атайын өзү машинасы менен алып барды. Анан Тамада байке алып барып ырды өткөрүп койдум. Десем, жок, биздин өзүбүздүн Атене деген ырыбыз бар. Жакшынакай кир. Ошо менен киргизебиз. Сен шашпай ырдап койсуң деди. Анан тиги байке келип анан бир нерсени жана айтмакчы, жанагы Атене деген ырдын автору ушулчу деп мени тааныштырды. Анан тиги байке аябай болуп кетти. Сиз ырдайсызбы ошол ырды депчи. Байке, ал менин ырым деп анан ошондой ырчылар болгон да. Ырыбызды тааныйт, өзүбүздү акын катары тааныйт да көбүчү. Ооба. Анан ырчы катары Марал дайым менен таанып атат ошол сакыр. Эмнелерди күтөбүз? Кандай өзгөчөлүктөр болот? Эми азыр концерттер көп. Өзгөчөлүктөр, бир топ эле өзгөчөлүктөр болот. Эми ошол азыр айтып койсок элге кызыгыс болуп калат го дейм. Сөз барып эле көрүш керек. Мен только ыр багыт эмес, башка багыттарым ачылат ал жакта. Мүмкүн комуз күй болуп калышы мүмкүн. Поэзия деген жактар болушу мүмкүн. Бийле бийишим мүмкүн деп эле. Би демекчи, бийди көрдүңүздөр, достор, Instagram баракчадан, Кандай кыймылдар бар эле? Же балким 96-лардын бийи кылабыз ушуну. Азыркы учурда бийлер хит болду негизичи, сатылып атат, ар кандай баада бийлер бар. Мүмкүн. Баягы ырчылык өнөрүңөрдү, акындык өнөрүңөрдү мынакей баарын билип атабыз. Жигитке жетимишинен раздык кылат дейт. Мындай элге айтыла элек дагы өнөрүңөр барбы? Балким азыр бөлүшөбүз. Негизи мен актер болом деген кыялым бар болчу. Кыргызстан келгенде да актерлик окуйм деп. Анан бирок кыргыз улуттук филологияда кыргыз тили боюнча окуп калдым. Актерлик кабилетимди өстүрсөм, мүмкүн жакшы актер чыкмак. Бирок ал жаш урмойдон калып кетти. Мүмкүн чыгабы чыкпай билбейм анан. Бирок мен өзүм биринчи комуз менен баштагам негизи. Акындардын арасында комузду жакшы чертем. Өзүмдүн күйлөрүм бар, бирок эч кимге чыккан эмес, мындай өзүм ойной берем да. Комуз алсам, импровизация кылып чертип, кайсыл багытта болсо ошол, шыңгырама болсо шыңгырама, кербезим болсо кербезим, ошол тарап эмелерин өзүм черте берем да. Импровизация менен элечи. Негизи илгери ата бабалар ошентип эле чертип беришкен экен. Бир өзүнүн бир багыт, күнү багыттары бар да. Ошол багыттагы күйлөрдөн бирден экиден күйлөрдү черте алам негизи. Эсте калган кайсы айтыш болду өзүңөр ушул убакытка чейин? Эсте калган. Ушул суроону сурайт го деп көптөн бери кыялданып жүргөм, бирок өзүм өткөн ойлонуп көрдүм да, эсте калган кайсы айтышым депчи. Ошол эсте калган эле ошол тиги 2022-деги айтыш болду болуш керек. Анткени биз буга чейин устаттар барды, мен кыйындыгыман бергем жок, ошол Кудай буйруган үчүн берди да. Элмирбек байке, Жеңишбек байкелерибиз барды. Анан сахнада турабыз да, Изат Жем экөөбүз турабыз. Биз билген жокпуз баш байке береринчи. Азыр биринчи орун дегенде мен айтат болуш керек, экинчи орун кетти, үчүнчү орун кетти. Биринчи орунду айтып турабыз. Казактар бербейт го деп бири-бирибизге шырашып турабыз. Анан биринчи орун Сырмабайскан деп казак акын айтылды. Анан баш байке мен калып калдым да. Мындай күтпөгөн нерсе болду да. Өмүр андай, мисалы казак бир туугандарыбыз берет деген биздин кыялга бир акындардын мээсинде жок болчу да. Бербейт. Биринчи орундан ашырган эмес да буга чейинчи. Анан ошол аябай эсимде калган, сонда элечи. Наконец-то берди булар дегендечи. Эми бул нерсеге баягы биздин кыргыз элибизге келип канча деген айтыштар болду. Мисалы жыл сайын берип атат. Анан бул жакшы нерсе болду да. Ошол нерсе, жакшылыктын баары келип бизге буйруган, ош бетер сүйүндүрдү. Менин эсимде калган ошол айтыш негизи. Кандай кабыл алышты ошол айтышты? Өзүңөрдү кандай сезип аттыңар? Эл кандай кабыл алды, көрүүчүлөр?
ал жерде болсо Эмнелер орусча көбүрөөк айтылды? тамаша айтышкан акын бар. Ким деген? Казак акын, Казак акын. Атын унутуп атам. Мурад Мирланов деген. Ал киши орусча сүйлөп приколдор менен айтышат. Анан мен болсо элге казакча сүйлөп домбурасын чертип казак чырдадым да. Анда сен ушундай ата бабадан калган тилиңди бузбай жүр, ушундай өзүңдүн тилиңде да деп ошол аябай өттү окшойт. Эми Башбайга берип атканда да ошентип айтты да. Ушундай кээде казактын өзү сүйлөй албай аткан проблемалар бар да. Биз кыргыздар сүйлөй албай аткан кыргыздар толтур ошол сыяктуу казактын өзү сүйлөй албай аткан ушул тилди сүйлөп ардактаган үчүн домбурабызды каттатып черткен үчүн Башбайга бердик деп. Тилдин пайдасын ошондо көрсөтөйүн. Эң жакшы. Анан өзүңөргө ким менен айтышкан көбүрөөк жагат? Анан ким менен мындай сүрдөнүп турасыңар же болбосо оор болот? Кыргыз акындарынын ичинен кимди айта аласыңар? Негизи бир топ эле акындар менен айтыштык. Мен акын тандап көрүп турмун, мен айтсам, тиги менен айтсам, ким болсо деле чыга берем, бирок негизи Алып айке менен айтышкым келет, интервьюлерде айтып келем, бирок бул концертке чакырам деп духум жеткен жок, бирок Алып айке өзү дагы баягы айтыштан четтеп жүрөт, анан айтайын деп анан мүмкүн башка кезде айтармын деп айта алган жокмун. Ушул улуу устаттар менен айтышкым келет, Алып айке, Жеңишбек байкелер. Баары бир эми биз ошол кишилер менен, ошол кишилердин айтыштарын угуп чоңойдук. Мен Жеңишбек байкенин ырларын угуп жүрүп 6 жаш кезим болуш керек. Ошол кезде ушул акындай кандай Кудай ушул Кудайга жалбырап кандай адам ушундай акын болот? Ушундай акын кыла көрсөң экен деп дуа кылганым бар да. Кичинекей ошол кезинде эстейм. Ошол Жеңишбек, Алып байкелерибиздин айтышы менен таасирленип келдик да, баарыбызчы. Ошол улуу устаттар менен айтышып калсак, бир ошол кишилер менен бир чоң айтыштар болсо деген негизи кыялданам. Негизи бирок мен айтышта болгон кыялым азыр айтайынбы? Мындай да, биздин айтыш аз каржыланат, баарыбызчы. Мисалы казак акындарынын болсо, бир айтышка 24 машина сайган учур болуптур. Бир эле айтыштачы. А биздин акындардын минип келген машинасын алып келсең, бир 10го жетпейт да. Мен оюм ошол бир жакшы бир бизнеспи же бирдекени кылып, ошол акындардын кыялын орундап дейбизби? Жок дезе бир жылына бир 12-13 ай өткөзүп турсак деген кыял менен келатам. Ошол нерсеге жете аламбы, жете албайм билбейм. Ал үчүн бир бизнестин башын баштап, ошол нерсени какой-то процент айырып бир ушундай кылып акындарды каржылоо жагын колго алсам деген ниетим бар. Анан ал нерселер да болсо биздин индерибиз Кутман Султандар дагы жаштарга көңүл алып келе жатат. Жакында болсо Баян Акматов экөөбүз да ошол спонсорлорду таап айтыш өткөрөбүз деп атат. Ошол нерселер келип атат, бирок баарыбыз бир жерге жыйылып, бир адамдын башын бириктирип ушундай каржылык кылам деген спонсорлор болсо, ушул айтыш өнөрүн бир элге өнүктүрсөк, бул жерде айтышта мисалы көп ойлой берет, алган байгебиз эле сөз болот да. Ал жерде деген руханий сөздөр айтылат, канчалаган мисалчы кыргыздын азыркы өзүбүзгө өз жолубузга келебиз деп атпайбызбы? Ошол нерсени ошол айтыш менен алып келсек болот да. Ар бир журттун, ар бир кыргыздын жүрөгүнө сиңирсек, ушул айтыш өнөрү менен көп нерсени кылсак болот да. Ошону сезе албай жүрөбүз биз. Анан азыр менин байкашымча же бизге ушундай сезилеби, силерге кандай? Ушундай айтыш, фольклорго кызыккан жаштардын саны өскөндөй сезилет. Силерге кандай? Акыркы кезде сөз өсүп келатат, Кудайга шүгүр. Акыркы учурларда айтыштагы мисалы кээ бир ырларга караганда, мисалы айтыш жарым саат 40 мүнөт болушу мүмкүн да. Ошол айтыштардын просмотрун кылсаңыз 1 миллион 2 миллион болгон айтыштар бар да. Ошо байкалып атат. Социалдык баракчалардагы мындай кыска нуска чыгып калат, кызыгышат, качан болот экен деп. Бул эми жеткиликсиз айтып атпайм. Жана элечи ушул айтыш өнөрү ушул мындай эстрада өнөрүнөн жогорураак баркталса деген ниет тилегим бар да. Ошого жеткенге далалат кылып жүрөбүз буюрса. Анан акындар бир жаңылык дейбизби, акыркы 2-3 жылдан бери тойлордо кызмат көрсөтүп атасыңар. Кандай баа беришип атат буларга? Жана той ырчысы болуп кетти деген сыяктуу силерге деле айтылабы? Акындарга деле койгула деп ошол эле учурда. Негизи той формат негизи акындар болсо башынан илгеричи. Тамада деген кызмат негизи жарчылык милдети. Илгери акындар жарчылык кылган. Бир жерге чогулгандагы жарчы шайлашкан. Ошол акын мисалы Агилбектин тукумунда да көрсөңүз, тамадалык милдетти акын алып барат. Той жаштарда кызмат. Токтогул фильмин карасаңыз, ошол башында 2 жашты алып келет. Бул биз таап алган нерсе эмес, бул улуулардан келаткан илгери Кыргызстан музыканында болгон эмес да. Мисалы аялы айтып кетсин жар дегенчи.
жар айтуу, жар салуу акындар милдети болгон. Биз болгону ушул ата бабадан калган нерсени элге алып чыктык. Кыргыз эли ошону түшүндү дагы. Азыр акындар той учурунда дефицитте, мисалы таба албайсыз. Ушундай деңгээлге жетти, Кудайга шүгүр. Эми бул дагы бир болсо, эми өкмөттүн берген акысын карап отурбай, бир четинен болсо айтып атпаймынбы, акындар имижин өзгөртүп, кандай бир деңгээлде мындай эмесин алып чыгыш керек да. Бул нерсеге Кудайга шүгүр кетип бара жатат. Буга да салышкан акындар бар. Бирок той ырчысы, той нерсеси эмес. Акындар башында алып келет, калчу төгүп беребиз, живой ырдап беребиз мисалчы. Акын деген акын да баары бирчи. Ошон үчүн кандай бир деңгээл дагы күндөр келет болуш керек, ошол акындар дагы өсүп. Бирок ал үчүн ошол эмне болуш керек? Акындар да таанымал болуш керек. Акындар биздин акындар ушул акындык менен алып кеткен акындар бар да, ошол эме болуш керек депчи. Ал нерсе эмес, акын креативдүү болуш керек да, ар тараптуу болуш керек. Ошол нерселерди кылсак, биз тартышыбыз керек да. Биз тартпасак, анан элге кызыктуу болгон үчүн, эл талап кылган үчүн биз барып атабыз да. Эл керек болсо ал эч ак эле тээп коймок, эл өзү элечи. Талант деле баягы ата канынан, эне сүтүнөн кирет депчи. Ооба. Анан сиздеги бул талант, сиздеги бул өнөр көпчүлүк учурда кимден өттү деп ойлойсуз? Негизи атам өзү ушундай өргүгө жакын болгон негизи башындачы. Ушундай акын болсо экен деп тилечү экен. Бирок негизи эртайын тартат деп коет го баары бирчи. Эркектин каны баары бир тай жагынан келет 80% ошондой болот экен да. 20% атадан. Мисалы тектүү жердин кызын ал деп эме кылса, атасынын канына карайт да. Атанын каны кызга өтөт. Баланын каны энеден келет экен да. Ошол сыяктуу менин тайкелерим өзү жамакчы акындар болгон. Мамбет Турсун деген тайкебиз негизи ошол биринчи шахтан алып чыккан, маркум болуп кетти Байкуштаке. Ошол киши алып чыккан. Калмамбет деген тайкелерим болгон, ошо өзү эл арасында ырдап жүргөн таанымал жамакчы акындар эле. Ошол тай тарабынан келген окшойт деп ойлойм. Эң жакшы. Анан ата энеңизди да бул жакка алып келдиңиз. Дагы планда барбы бул жакта? Ооба, буюрса эми 9 жылдан бери көрүшпөй, анан ар кандай экен да, ар өлкөнүн саясаты өзүнө жараша дегендейчи. Баягы 2-3 жылдан бери президентибиз дагы Кытай менен мамилесин жакшы кылып, эки элдин ортолугунда көп нерселер ачылып атпайбы, ошол бизге да жарыгын чачты десек болот. Ата энебиз келип жакшынакай 10 жылдан бери көрүшпөй жатып, былтыр көрүштүк. Буюрса ага чейин 2025-жылда кайра 1-2 жолу келип кетти. Атам бери келип кетти, апам келип кетти. Буюрса концертибизге да келет. Концертте келишет, күбө болот буюрса. Буюрса. Өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу да кенен билеличи. Канча бир туугансыз? 4 тууганмын. 2 эжем, 1 карындашым бар. Эркектен жалгыз уулмун. Ушул өнөрдүн жолу менен жүрүп ушул жакта калып калдык, бара албай калдык. Мен ушул 2 күнүчүм бар. Ушундай күч кубатым толуп турган ушундай мезгилде бир ата энемдин кызматын кылып калсам деген ниетим бар, бирок ата энебизди бул жакка алып келели десек, ал жактын саясатына туура келбейт экен. Биз барып кызмат кылалы десек, дагы бир тоскоолдуктар болуп, ушундай эки жакта калып атабыз. Буюрса алып келсек деген ниетибиз бар, эми ошол ниетке жеткиреби? Мен эң чоң эле өкүнүчүм ушул ата энем маңдайымда болсо, бир туугандарым жанымда болсо жакшы экен. Баягыда келип кеткенде береке, ата энең бар, береке болот экен. Ата эненин дуасы менен көп нерсеге жетишебиз го. Ошол нерселер ата эненин тирүүсүндө барктап кадырлап алышыбыз керек экен. Менин ата эне деген чыгарганым ошол. Өзүм барып кызматымды албасам, ошо менен кызмат кылайын деген ниет менен кылганбыз. Ата энем кеткенден кийин мындай үйдүн ичи бозоруп, бир нерсе жоктой болуп турат экен да. Ошол ниетибизге жетсек деген ниетибиз бар, эми дагы кандай болот? Бир гана эки мамлекеттин каш кабагына байланыштуу нерсе. Негизи бул жакта Кыргызстанга ушул өнөрүңөрдү баягы өркүндөтүп, ушундай өнөр үчүн келдиңер, анан кандай баалашып атат? Ата энеңер көрүп, мындай кеп кеңешин айтып, мындай кыл, тигиндей кыл деген сыяктуу кеп кеңештерин айтыштыбы? Кыргызстанга келсек деле барыбы туулган жердин топурак алтын деп коет го. Туулган жерибиздин Кызыл Суу Кыргыз автономдук облусунун Кытайлык кыргыз деп коебуз го. Кытайлык кыргыздардын кантсе да бир маданиятын ошол жактан чыккан, ошол нерсени көтөрүп жүрөбүз да. Биздин Кытайдын тиктоку бар, биз ошол болгон эмелердин баарын ошол жака салып турабыз. Айтыштар, бул жакта болуп жаткан жаңылыктарды. Элдер жакшы кабыл алат, баары бир эми өзүнүн баласы да. Анан баягы ата энем менен WeChat деп коет, ошо менен байланышып турабыз.
кеңешин айтып турат. Баары бирчи. Акыркы учурлар ушу аябай ден соолугуңду жакшылап алсаң болот эле деп көбүндө айтып жүрүп атамчы. Буюрса ошол ойлоп атам, декабрда аман эсен концертти өткөрүп алсак. Апрелде. Өзүмдө бир апрелдин 9-унда. Декабрда деген. Декабрда койдум да. Апрелдин 9-унда. Аман эсен концертти өткөрүп алсак, ошол бир ден соолук жагына бир көңүл буруп, өзүмдү бир каратам деген ниетим, максатым бар. Эмне көйгөй? Көйгөйдү билбейм, ошол элдерге жакпайт экен, толуктугу эле окшойт. Балким бул толуктук эмес, сөзсүз эле бир оору деген белгиси эмес го? Билбейм ошону, элдер. Көңүлү ток. Элдер ушундай. Акыркы комментарийлерден кой дедиңерби, кой. Элдердин баары айта баштады, ата-эне айтып бар, эми мисалы толуктук көп орун алып келет деген нерсе бар экен да, баары бирчи. Аны ошого бир каратып, өзүң үчүн, ден соолугуң үчүн баары жакшы экен да. Кыйын болуп кетти негизи. Мына билдиртпей жүргөн менен Өзүңөргө деле байкалат. 100ден аш салмак көтөрүп жүрүш. Мендигимен көтөрүп жүрөм. Буга чейин айтып калбадыңарбы? Мен деле ушундай эле болчумун депчи. Анан силерден жаш көрүнчүмүн дедиңер го. Бул акыркы ушуну 1-2 жылда болду бул нерсе. Жок, бул Кыргызстанга келгенден кийин ошол улам эле мынтип. Биз Кытайда экен кезде Кыргыздын эмеси менен ордо атып жүрчүмүн. Мен ордону жакшатчумун өзүм. Ишин астында ордо атам салып берген. Чүкө ойночубуз, улактарчубуз. Анан өзүм баскетболист болчумун. Айылда командабыз бар болчу. Ошол спорт бул жака келген кезде Таштадыңар. ташталып калып калды дагы, анан абасы жакты, бул жака келип эркинсип кеттик. Эң башкысы ал жакта бүт тартип, эртең менен 6-да турасың, кечки саат 8-ден 9-да уктайсың. Ушундай режим менен да. Эртең менен түшкү кечки тамак жейсиң, бул эртең менен чай, түшкүсүн чай, кечинде тамак жейсиң. Мындай 6-7-ге чейин жеп болушуң керек. Андан кийин 9-да уктайсың. Ушундай режим менен. Бул жака келдиң дагы кеттик, фастфуд деген нерсе. Өзүңөр билип кеттиңер. Акчаң жок болот студент кезде, андай фастфуд жейсиң, ошолор зыян кылды окшойт. Анан түшкө чейин уктап деген нерселер башталды да. Ага чейин андай эркиндикте жүрбөгөн киши Кыргызстан эмесин келип спортко алып кетти. Анан ошол бойдон күндөн күнгө жыл сайын толуп отуруп, анан балким бир органдарым, эмелерим бузулган болушу мүмкүн. Организмдерим, ошолорду текшертип бир каратып коеюн деген ниетке келип атам. Азыркы учурда болсо спорт залга барып машыгып атам кадимкидей. Жыйынтык барбы анан? Орозо болуп кичине артап калды окшойт. Бул жака келип баягы өз түгөйүңөр тапкан экенсиңер. Бул жактан кошкон экенсиңер. Үй бүлөңөр тууралуу да сурайлы. Кантип тааныштыңар? Ушул нерсени айтпай эле коелу деп эле башкачылардай болуп кетсең. Анткени ал сыр деп, эгер кааласаңар айтпай эле коелу. Эми буга чейин айтып эле жүрөбүз. Негизи бирок мен үй бүлөмдү көп чыгарбайм да. Instagram баракчасына тияк бияктан көптөр көрбөйт. Анан үй бүлөм менен ошол БГУда окуп жүргөн кезде таанышканбыз. 1-чи курс, келинчегим 2-чи курс болчу. Ал астында, мен үстүндө 4-чү этаждагы ушундай болуп калды. Жашап калдык да. Анан мен комуз чертем, ырдайм. Анан эле бир күнү бирөө эшикти кылдатып келип калды. Анан ушундай силер комуз чертет экенсиңер, анан кыргыз чапаныңар болсо берип ачык сабак өтөлү дедик эле деп. Мындай кыз келип калыптыр. Анан макул деп бердим. Анан 2-3 күн өткөндөн кийин бир алмасы менен алып келип рахмат деп берди. Анан тааныштык, билишип, биздин бир курсастуу окуйт экен кыргыз филологиясында. Ошентип жүрүп анан тааныштыгыбыз сүйүүгө айланып 3-4 ай сүйлөшүп эле анан үйдөгүлөрдөн баары уруксатын алып үйлөнүп алганбыз. Кандай кабыл алышты? Анын үйүндөгүлөр жакшы кабыл алышты. Кайын журт. Кайсыл жактын кызы? Өзүнүн зат башынын кызы. Көлдөн узаган бирок. Эшикти такылдатып жүрүп эле жүрөгүңөргө кирген турбайбы? Айтам да. Биринчи сен мени тааныгансың депчи. Мындай кандай айырмачылыктар бар экен Кыргызстанга келгенде? Эмне силерди мындай көбүрөөк таң калтырды? Эмне кыжаалат кылды? Ушундай. Кыжаалат болгонубуз башында ошол кыргыз сөз, кыргыз мамлекети, кыргыз эли деп жүрөбүз да, суктанып беребиз. Бирок элдердин баары орусча сүйлөгөн, жазуулардын баары орусча болгон мен аябай кыжаалат кылгам. Азыр деле кыжаалат кылып келатат. Бирок акырындык менен баягы өзүң жашоо тилиге аралашып калыптыр да. Уже даже деген сөздөрчү. Анын баарын кошуп деле айтышта деле кошуп ырдап калдык. Бирок мен келген кезде ушундай калпак кийген, мындай оймон кийим кийген адамдар мындай колхоз катары
көрүнөчү да мен кийинип чыксам эмелердичи элдердин баары мени карап эле деп күлүшүп элечи анан бирок ошол нерсе мисалы базарларга барсаң деле ош базарга же тиги Дордойго барсаң мындай кыргыздын улуттук эркек кийимдери жок болчу да көбүнчөсү аялдардын базасынан бар эле азыр барсаң бардык жактан табасыз да бул нерсе өзү көрүп келатат кызаалат кылган ошо тил жагынан болсо аябай эме болду сүйлөшө албайм өзүң кыргыз деп келесиң бирок мындай таң калам да мен мындай кыргыз болуп туруп эле өзүнүн балдары орусча тил чыгып калган адамдарга биз ошол үчүн келдик да мисалы мен ойлонуп бир байкада айткан Мамед Кыргызстанга барсаң кыргыз бол ошол жактан балаң урпаң кыргыз болот улутуң кыргыз болот депчи биз деле ал жакта 200 миң кыргызбыз канчага чейин кыргыз болуп турат билбейбиз да мен ошол үчүн келгем да өзүмдүн баламды кыргыз кылайын кудайга шүгүр азыр балдардын баары кыргызча сүйлөйт орусча сүйлөп калган жокпу? жок Кыргыз эле мектеп көрдүңөр. көрөбүз орусча сүйлөбөйт аралашып калат баары мектептен баягы кичине баягы орусча аралашат бирок баардык нерсе басым кыргызча жасалат ошол нерсе өнүккөн болсо маданият жагы Кыргызстаныбыздыкы маданият аябай күчтүү эркиндик жагы ошондо келген кезде эле бир газетага радиого бир эме берген экен маек берген экен ошондон эмнеси жакты тамагы жакты деп ошондон кийин бир жерден окуп алып күлгөм аябай табигыйлык бар да баары бирчи чоң рахмат силерге ийгилик каалайбыз алгачкы концерт деп Мамбет акын аябай толкунданып аткан экен баягы жетишпей жатам бир чачтарым ак түшүп баштады арыктап атам деп сарсанаа болуп атат классташ ошол себептен эми республиканын 96-ларына деле кайрылып койду силер колдобосоңор 96-лар ким болду 96-лар деле мен силерге визит ташлайм 96-жылдар томпойгон досуңарды классташыңар колдоп концертибизге келип бериңиздер буюрса ооба классташтарды колдойлу чоң рахмат ийгилик ушундай баягы катуу даярданып кыжаалат болуп жүргөндө дагы келип маек берип ар тараптан мындай өзүңөр тууралуу бул ошо кыжаалат болгонубуз баягы элибизге жакшы бир эмоциялар тартып алсак жакшы нерсенин үстүнө иштесек деген нерсе анан элдер так ойлоп калабыз милдет өтпөй атыптыр деп кандай эмес кудайга шүгүр биринчи деген биринчи да баары биринчи нерсе башкача экен да мындай ушул да керек экен баягы сахнага бышып жүрүп мен ачыкка чыкканда толкунданбай калгам такыр элечи чыгасың баягы өзүңө ишенимдүү урупчу өзүң болсо болот болбосо жок бирок толкунданып туруп бул адамды кандай бир жакшы сезимдерге жаңы нерселерге түртөт экен да толкунданып туруш керек экен негизи ооба ийгилик каалайбыз буюрса биз дагы ошол концертке барып тартып көрсөтөбүз баарыңыздар ошол концерттен күтөбүз ийгилик чоң рахмат баарыңыздар күтөбүз анда аман болуңуздар чоң рахмат ардактуу Соло ТВнун көрүүчүсү эгерде бул маек сизге жаккан болсо комментарий жазып бөлүшүп койсоңуз болот баарыңыздарга ийгилик каалайбыз кийинки маектерден амандашканча бар болуңуздар